Эсептөө палатасы бүгүнкү күндө бул республикалык масштабта өтүп жаткан ишембилик иш-чарасына катышканы жерге өзүбүздүн бөлүнгөн участкага келдик. Бизге бөлүнгөн участок ушул Байтик айылы менен Кашкасуу айылынын ортосу. Бул дагы мамлекеттик значенияга ээ болгон трасса. Ошондуктан бул жакта да тазалыкты ар дайым кармашыбыз керек. Ошо биз дагы өзүбүздүн салымыбызды кошолу деп кесиптештерибиздин баары чыгып бүгүнкү күндө ошол таштандылардан арылтып бүгүнкү күндө ошол иш-чараны алып барып атабыз. Эми биз өзүбүз дагы ушундай бир жыйынтыкка келип атабыз. Жеке эле ушу мамлекеттин жетекчилигинин чакырыгын күтпөй, өзүбүз дагы мезгили менен таштандынын чогулушуна жараша өзүбүз эле эсептөө палатасынын жааматы чыгып, өзүбүз бул жерде ар дайым көзөмөлгө алалы, тазалыкты сактайлы деп. Анткени ушу аларчага чыга турган чет жакадан, чет мамлекеттерден келген туристтерге дагы бул жердеги өзүбүздүн жаман жагыбызды көргөзбөй, ушул трассаны таза кармайлы дегендей чечимге келдик. Буюрса ушул негизи эле Кыргызстан элинин баарын чакырып кетет элек, ушу таштандыларды таштабай, ар ким өзүнүкүн ала барып, өзгөчө жерлерге таштап, тазалыкты сактасак деген. Бул тазалык ден соолуктун мүлкү да. Ошондуктан бардык жарандарыбызды ушундай иш-чарага катышып эле ошол таштандыны чогултмай эмес, таштандыны болтурбоого дагы аракет кылсак деп чакырык кылып кетет элек өзүмдүн атыман жеке. Анан ушу эсептөө палатасынын жамаатынын атынан.